Спорт Баңгизатка каршы. Ушундай уран менен 11-июнь Кожомкул атындагы спорт сарайында Кыргызстан менен Туркиянын мыкты кикбоксчулары беттешишти. Буга чейин жогорудагы эки мамлекеттин спортчулары каршылаш катары рингке чыгышкан эмес. Мындан улам спортчуларда келген көрмандарда Таймаштын жүрүшүнө кызыгуу менен көз салып жатышты. Булар бири-бирин көп таанышпайт экен. Анткени биздин Кыргызстан кикбоксерлору эл аралык деңгээлге жакшы чыгып кетишкен убагында. Ошондуктан азыр Турциянын командасында кызыкчылык бар да, канчалык деңгээлде биз ушу Кыргызстандын кикбоксерлору менен таймаш алабыз депчи. Ошондуктан интрига бар. Бүгүн көрөбүз, бири-бирин көп таанышпайт, ошондо бир кызыкчылык берип атат да ошол. Бул иш-чаранын негизги максаты жаштарды спортко тартуу жана биргелешип Баңгизаты менен күрөшүү. Спорт аркылуу бүгүн жаштарды мындай тарбиялап, себеби спорт деген бул жанагы эрк берет. Мындай кубат берет, көңүл берет. Анан кийин жанагындай бири-бири менен атаандашып эметкенге өскөнгө жардам берет. Впервые мы собрались для того, чтобы провести такую акцию. Биз мындай иш-чараны биринчи жолу уюштуруп жатабыз. Негизги максат жаштардын спортко болгон кызыгуусун арттырып, аларды Баңгизатына каршы күрөшүүгө үйрөтүү. Эгерде бүгүнкүдөй спорттук мелдештер көп болуп турса, албетте балдар спорт менен машыгышат. Все-таки мы думаем, что какая-то польза будет, надо, чтобы дети, чем больше мероприятий проводишь, чем больше дети хотят заниматься спортом. Рингке эки тараптын мыкты делген кикбоксчулары чакырылды. Кыргызстандан Алексей Федосеев, Кумар Жалиев, Рашид Аманкулов, Алена Фоя, Мирлан Ибраимов жана кикбоксчу айымдар Юлия Борисова, Виктория Бандеревалар болушту. Туркия тараптан Мина Фаталай, Абдулла Джемакин, Метахан Кара, Ясин Памай, Джафер Севиндик жана айымдардан Көзде Жан Болот, Ясмин Демирбаш аттуу кикбоксчулар келишиптер. Бойцы готовы. А готов ли Бишкек битве? Биринчи беттеш айымдар ортосунда болду. Юлия Борисова эч оордугу жок туркиялык Ясмин Демирбашты жеңип алды. Ал эми Виктория Бандерова жакшы эле аракет кылды эле, бирок түрк кикбоксчу айымы Көздө Жан Болоттун даярдыгы мыктыбы Айтор ага утулуп калды. Кийинки беттештер мырзалар арасында болду. Алгач кыргызстандык мушкер Мирлан Ибраимов түрк мушкери Джафер Севиндикти эч кыйынчылыгы жок утуп алды. Кийинки беттеште кара кыргыз атка конгон Алена Фоя экинчи раундда туркиялык мушкер Ясин Памайды нокаутка жыкты. Бой прошел. Таймаш мыкты деңгээлде өттү. Мен бут менен сок куруп утамго дегем. Бирок каршылашым өзү колумдун соккусуна туш болуп калды. Каршылашыма жакшы эле туруштук берип жаткам. Бир маалда ага сок куруп, бирок качып кеткенге жетише албай калдым. Анан атаандашым ошол учурду пайдаланып калды. Ал эми Кумар Жалиевдин каршылашы Метахан Кара беттешке мыкты даярдыкта келгени көрүнүп турду. Бирок ал канчалык аракет кылбасын жеңиш кыргыз мушкерине жылмайды.
деңгейі аябай жакшы экен, опытный экен көрүп турат. Көп эле бойлорду өткөргөн экен. Мен анализим боюнча. Анан өзүңөр көрдүңөр, мени бир аз күтүп не кылды. Мен аны күтүп ушинтип бой болду. Кыргыз мушкери Рашид Таманкулов менен түрк мушкери Абдулла Жемакиндин таймашы өзгөчө кызыгуу жаратты. Себеби алгачкы 2 раундда кыргызстандык Рашид Таманкулов каршылашына үстөмдүк кылып жатты эле, бирок акыркы чечүүчү 3 раундда мекендешибиз жеңил узасын тартып калды. Zorlu maçtı ama gene de kazandık. Mücadelemizi bırak. Таймаш оор болду. Бирок ага карабай болгон күч аракетимди жумшап жеңишке жеттим. Ал эми атаандашымдын бул жакта мыкты мушкер экенинен кабарым бар эле. Эми ал кайрадан реваншка чакырат болуш керек. Чакырса албетте чыгабыз. Анткени түрк мушкерлери баарына даяр. En iyisine daha layığız. Burada bulunduğum için de mutluyum. Herkese çok teşekkürler. Sağ olun. Абдан таталгалы. Эми жыгылбаган эч качан чыкпайт дейт го. Утулдук. Мен өзүм 3 раундга күчүмдү кайнам жетпей калган себеби бир аз тренировка навескание деп ошондуктан 3 раундда айтып берип калды. Ошо Кудай буйруса ал мен өз сурушам. Кудай кааласа Кудай буйруса аракет кылабыз, машина кылгангач. Кийинки беттеш башынан ак калпагын түшүрбөгөн кыргызстандык мушкер Алексей Федосеев менен түркиялык мушкер Минаф Аталайдын ортосунда болду. Таймаштын жүрүшүндө эки мушкердин деңгээли бирдей экендиги көрүнүп турду. Бирок жеңиште Алексей Федосеев багынта. Ошентип Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы кикбоксинг боюнча достук мелдеши 5-2 эсебинде аяктап, кыргыз мушкерлери Кыргызстандын намысына жарап беришти. Şu kırgız çigitleri aldığa Kolun medal gümüş menden cada kalsa altın var Çelberegen kırgız çeleginde büyük caraşa Sporçularda oşunduktan oldu olacak şıla Dayım kırgız ulut özü büyük koygun namısın Kırgızında güneş çıkan balbanların alışı Biz elimden ümit öz başlagan son taştava Bunu erecek türünde bek içine saktava Lurum jargan bu ürünü sporçularga arnagam Çigitlerge kırgızımdı namısın bek satagan Çeverine sport türünün arı gözde joğoru Dağı büyüklerge jetip bilgilikte bol olur